көпчүлүк ушуну түшүндүрүшкө муктаж экен. Мен ушуну эми түшүндүргөнгө аракет кылайын. Эч кайсы бизнес бир жылсыз натыйжа бербейт. Жакшы натыйжага жок дегенде бир жыл керек. Агай бир жыл бизге жардам бериңизчи деген балдардын саны көбөйдү. Ар биринин бизнесине кириш мага оор да. Мисалы үчүн бирөө ашкана иштетсе, анын ашканасын бир жыл көзөмөлдөп ага устаздык кылыш мага оор. Ошол эле учурда 10-15 бала менен иштеш элестеп жашоом жетпей калат экен. Андан көрө мен ойлондум да, баардыгыбыз бир бизнести кылалык. Анан ошол бизнести чогуу кылабыз, мен үйрөтө берем, билгенимди бере берем, ал бизнести да кылат, андан да акча табат. Анан чыгып туруп өзүнчө да өзүнүн бизнесин да кыла берет. Бир жылдан кийин өзүнүн өнүккөн бизнеси, анан мен менен чогуу кылган дагы бир бизнеси пайда болот дедим. Идея туурабы? Лайк басып койгула, туура болсо. Кандай бизнес кылабыз дедим да, экинчи момент мен рынокты анализ кыла баштадым. Бүгүнкү күндө тамак аштан кийин келе тез өтүп турган зат бул самын сумун экен, мыламойка. Рынокто экинчи орунда ошо самын сумун турат экен бизде. Биздеги шампундарды, самын, тиш пасталардын баарын изилдесем, бүт бардыгы дээрлик баары самопал экен. Элестет, мына Кыргызстандын тегерегинде эле аяктан бияктан сырьёсын алып келип эле бир бала кылып акиташты аралаштырып эле рак кыла турган нерселерди тыгып эле элге сата берет экен, эл арзан болсо ала берет экен, аны карабайт экен.